убакта биз Юрак академиянын студенти болчук, биздин агайлар бизди митингге каршы, анти-митингге чыгарганга үгүттөчү. Бирок мен ошол кезде эле өзүмдүн позициям бар болгондуктан мен анти-митингге чыккан ордуна кайра Керкел кыйбылына кошулуп кеттим. Анан акыркы революция болгон буга дагы биз чыктык. Биз эмне деп чыктык? Биз эл үмүтү акталсын деп чыктык. Мурдакы адилетсиз болгон шайлоо жокко чыгарылсын деп чыктык, бирок эл үмүтү акталган жок. Баягы эле чимкирик парламент иштеп жатат. Баягы эле кайталанып жатат. Үмүт, эл үмүтү, үмүт деген жигиттин жүзүндө өлдү деп эсептейт. Пайгамбарыбыз жакшы кеп айткан экен. Акылдуу киши бир чуңкурдан эки жолу өзүнүн балтырын чактырбайт деген мааниде. Бирок биз бир жолу эмес, эки жолу эмес, 3 жолу чактырдык. Мен айтар элем, биз качан калыстыктын карманмайын, эч качан өнүкпөйбүз. Мына ошондогу биринчи революция болгон убакта 10 жашар бала азыр 20 жашка толмогон. Анан биз элестетсек, колумуздагы жалпы жаштар жана орто муун өкүлдөрү кетсин деген сөздү угуп, жана элдин протесттик маанайдагы өсүшүн биз социалдык, психологиялык жактан бааласак болот да ошондой. Анан бизде жакшы кеп бар. Бектер кетет, бели калат дегендей. Биздин бектерибиз кетип атат, эл калып атат. Бирок жаңы келген бектер мурдакы бектерден жакшы болуп жаткан жок. Биздин бетегебиз кетип атат, белибиз калып атат. Бирок бетегебиз саргайды, элдин үмүтү дагы саргайды. Мен өзүм тааныштырып кетейин. Мен Абдил Сегизбаевди коргоо комитетинин жетекчиси болом. Абдил мырза боюнча айтарым, мына Садыр Нуркожоевич мырза айтты эле, саясий куугунтук болбойт деп. Бирок саясий куугунтук жүрүп жатат. 6 кылмыш ишин тогуп козгоду, эч биринде кылмыштын курамы жок. Орусча айтканда состав преступления жок. Бул саясий өчөчтүктүн өрөөнүнө түшүп алуу, мыйзам талаасынан чыгуу деп эсептейбиз. Абдил Сегизбаевди коргоо комитети ошондой деп эсептейт. Жана мен сөзүмдү кыскартайын, кыска жана нуска сүйлөгөн жакшы. Бул жактагы байкелердин сөзүн кайталабайын, менин билгеним бар. Токтогул шаарчасында жана жайгашкан Камбар-Ата кеси, Токтогул каскад жана Нарын кестери Каракөлдө административдик башчылыгы Каракөл шаарында, Жалал Абад дубанында ошол объекттердин жетекчилери 3 жетекчисизден Ата журт Кыргызстан партиясы менен Каракөл шаардык кеңешине аттанып алышкан. Бул деген ошол эле Ташиевдин жергиликтүү кураторлорун Сулайманов, Кундуз, Тайчабаров, Заир деген кишилердин кылгылыгы деп эсептейм. Бул баягы Бакиевдин таягы деп айтсак болот. Өзүнүн кишилерин бийликке алып келип, бул каталарды биз мындагы эле тырбаштап өтүп себебин билебиз. Мындай болбошу керек. Биздин өнүгүүнүн жолуна түшөбүз десек, өчөчтүктүн өрөөнүнөн чыгышыбыз керек. Рахмат барыңыздарга. Рахмат анда сизде, анда энди